Ассаламу алейкум, кыргыз халкым. Бул мен врач Бапаева Гульсана Жунусовна. Демек, дарылоонун стресс жана депрессия жөнүндө айтып кеттим. Урматтуу туугандар, мен бул видеого тартып атканда, ушу айтып атканда видео түгөп калып атат деп мен билбейм, мен баягы телефон ушундай экен, бир 15 мүнөт тартып атат, анан дагы жакшы нерселер боюнча дагы айтып берейин дегем. Стресстен кантип чыгыш керек, эми аны дагы может по ходу лечения айтылып калар. Ошо кыска эле болуп калды. Негизгиси толуктап кете турган болсок, ар бир адам нервти сакташыбыз керек. Кичинекейбиз болобуз, чоңубуз болобузбу, улгайган болобузбу, жаш болобу, баарыбыз нервти сакташыбыз керек. Өзү кичинекей эле кыргыз эли, аз эле элбиз. Бири-бирибизди сыйлайлы, стресске түшпөйлү, депрессияга түшпөйлү дагы гүлдөгөн Кыргызстанда жашайлык, эч ким өзү оорубайлык. Оорубаш үчүн экинчи, мына мен сиздерге айткан 5 нерсенин стресс жөнүндө кичине болсо да айтып кеттим. Экинчиси суу. Оорубаш үчүн суу ичиш керек. Суу бул өмүр. Суу бул жашоо. Биздин мына организмди ала турган болсок, организм 90% суудан турат. Кан тамырдын ичи 90% суудан турат. А организмдин өзү 70% суудан турат. Демек, биздин ар бир клетка сууда калкып жүрөт экен да. Көрдүңүздөрбү? Суу бул дүйнө жүзүндө суудай жакшы эч нерсе жок да. Суу 3 абалга сразу келет. Мына физикалык абалында бул суюк болот, суу. Буу түрүнө өткөндө бул газ түрүнө өткөндө буу болот, кайнасаңар буу болуп чыгып кетет. Аны муздатсаңар тоңуп калат да, катуу абалда. Ушул 3 абалга өтүп турат. Ушул өтүп тургандагы биз организмге өтө жакшы нерсе берет. Мына азыр бара-бара мен айтып берем. Химия формуласын болсо билесиңер. H2O. Суунун кандай кызматы бар? Суу бардык нерсени бизде анын эриткич кызматы бар да. Бардык нерсени эритет дагы, анан кийин кан тамыры менен ар бир клеткабызга жеткирип берет. Эң дагы бир жакшы бир кызматы бул энергия берет. Мына электростанцияларда суу иштеп энергия чыгат, ошо сыяктуу биздин клеткада, мен мурункусунда бир жолу бир силерге айтып кеткем, лизосом деген органелла бар деп. Дагы бир органелланын аты митохондрия. Ошо клетканын ичинде бир бөлүк, бир кызмат кыла турган нерсе да, зат. Ушул митохондрия суу боло турган болсо, бизге энергия чыгарып берет. Эгерде суу барбаса, митохондриялар иштебейт, бизге энергия чыкпайт, адам алсырап, адам ооруга жабыркап калат. Эң сонун кызматы бул информацияны алат экен да, суучу. Аны дагы азыр айтып берем. Жана эске тутуу деген кызматы бар экен, көрдүңөрбү? Информацияны кабыл алуусу, мына сиз сууга биресе сүйлөсөңүз, ошону кабыл алат экен. Жакшы сүйлөсөңүз жакшы сөздү, жаман сүйлөсөңүз жаман сөздү. Муну бизге окумуштуулар уже доказать этип койгон. Суусуз клеткада бир да реакция жүрбөйт. Суу болот, анан реакция жүрөт. Кан тамырда, эгерде кан тамырдын ичинде суу азайып кете турган болсо, кандын элементтери, булар эритроцит, тромбоцит, лейкоцит, ушулар бири-бирине жабышып калат. Эгерде кан суюк болсо, ар бир элемент жакшы жүрөт. Аны мен мурун да көрсөткөмүн. Мына дагы көрүп алыңыздар. Караңыздар. Мыногу ар бир бөлүк бул эритроцит. Суюк канда ушундай жүрөт. Бул дагы эритроцит, а бул болсо лейкоцит. Караңыздар. Канчалык булар жалгыз жүрсө, булар ушул ар бир элемент өзүнүн кызматы бар. Бизге кычкылтек алып барып берет, бизге тамак алып барып берет, кайра тамактан ал клетка жеткирип берет да. Анан аны клетка иштеткенден кийин керексиз нерсени аны кайра ташыйт. Ушул суу азайып калганда, бул элементтер бири-бирине жабышып калат. Мына нанды бышырып туруп, бири-бирине жабыштырып койсоңор кандай болуп калат? Мынеке. Көрдүңөрбү? Мына муну сылач дейт. Ошол азыр мен силерге көрсөткөн жалгыз кеткен элементтер бири-бирине жабышып калды. Эми ойлоңуз.
сизге ушул нерсе жакшы нерсе алып барып береби? Бул өзү бири-бири менен мынтип жабышып атса, бири-бири менен мынтип жабышып атса, кантип бул бир нерсени өзүнө жабышып сизге жакшы нерсе алып барып берет? Жок, алып барып бербейт. Демек сиз суу ичишиңиз керек.